Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандын Дүйшөмбү шаарына сапар алышты. Кыргыз футболчулары Тажикстандын улуттук курама командасы менен 29-мартта беттешет. Бул оюн 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылдагы Азия кубогуна тандоо мелдештеринин алкагында акыркы беттеш болуп саналат. Өлкөнүн улуттук курама командасы кызыл формада ойнойт. Белгилүү болгондой, футбол федерациясы күйөрмандары үчүн 50 бекер билеттерди бөлүп берди. Кыргыз боюнчулар азыр кошуна өлкөгө жетишип, беттешүүгө даярдык көрүшүүдө. Чемпионатка тандоо боюнча Кыргызстан өз тобунда 3-орунду ээлейт. 1-орунду 18 упай менен Австралия ээлесе, экинчини Иордания 16 упай менен ээлеген. Кыргызстан 11 упай менен 3-орунда турат. Тажикстан жана Бангладеш өз тобунда акыркы кезекте турушат. 2018-жылы Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычында Азия чөлкөмүндө 8 тайпага бөлүнгөн 5 команда ойноодо. Бул баскычта 1-орунду ээлеген 8 команда жана мыкты көргөзүчкө ээ болгон 4 команда дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарынын 3-баскычына жана 2019-жылы Бириккен Араб Эмиратында өтө турган Азия кубогуна катышууга жолдомо алышат. Калган командалар дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынан четтетилет. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы.